Азыр убакытты бекер өткөзбөйүн деп атам. Өлсөм дагы Алланын алдына, Алла мени эмне кылат элем башка? Сен өкүмүңдү, сен айткан нерсеңди мен айтып эле келдим, мынакей башка кылган эчтекем жок болду. Анкир баштайт да, "Ман роббука, ман набийюка". Эми Роббим Алла деп айта аламбы, айта албайм билбейм. Бирок бир коркунуч нерсе бар да. Эгерде силер нааразы болуп кете турган болсоңор, анда мен өлдүм да. Ошол силерге жалпаңдап эле күлүп, чайнап эле, шеркепти кайнап эле, силер братансыңар деп атам го. Башка эч жок. Ошондой. Ошондон субханалла бизден кечирип коесуңар. Бирокчу бош убактыңардын азыр кадырларын билип алыңыз, субханалла. Чын айтам. Билбей калсаңар оор болот. Мындай экен анда. Масалул илми ла янфауху бихи камасали канзи ла юнфаку минху фи сабилилlah. Рауа Ахмад. Муну мен бөлүп окуткан себеби бар, аз карагыла. Мен мындай дагы бир бул китептин ушул болгон сен ошондо окуп берип атам. Айтып атканда, пайдасы тийбеген илим Алла жолунда иштетилбеген байлык сыяктуу деп айткан экен. Демек, илим бул билим болсо, мейли теоретически болсун, мейли практически болсун, ла янфау ал некен пайда алынбайт, колдонулбай калса, андан адамдарга пайдаң тийбесе, же аны колдонбогон болсоң, кара. Андан кийинкиси канзу айтып атты, ал байлык дейт да, мындай айтканда ошо байлык, ушундай бир илим өз байлык да турабы? Ошол байлыкты иштетпеген сыяктуу, же мындай жөн эле иштетпейт экен, балки субхан сарптап бир нерсеге пайдаланбаган сыяктуу экен. Бул мындай бир сөзмө сөз бөлгөндө. Бирок айтайын деген нерсем ушул экен. Пайгамбарыбыздан жакшы бир сөз бар, кыска нуска. Көп пайдасы жок көп илимден аз алынып, бирок ага амал кылган илим пайдалуураак деп айткан. Кээ бир адамдар мисалы алса 10 жыл, 20 жыл илим алат. Бирок 10 жыл, 20 жыл билим алгандын соогун алды, бирок өзүнө да өзгөгө жок болуп калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илимди айтканда мындай дейт. Кээ бир илим жамгыр сыяктуу экен да. Ал жамгыр жааганда, кара топурактуу жерге жааганда, ал сиңип, анын аркасынан чөп чар чыгып, бактар чыгып, өнүгүп кетет экен да. Ал аз болсун, көп болсун. Эми экинчи түрлүү илим дейт, бул жаап туруп бир мындай бир чопо болгон жерге суу болуп агып келип арка жактан келип чогулуп калган сыяктуу дейт. Андан адамдар суу чогулуп калса, биянан жыртып, поляларын сугарып пайдалат экен да. Ал эми үчүнчү түрлүү илим дейт, бул баягы жайт экен да, бул кумга жайт экен, сиңип кетет экен дагы, же чогулбайт экен, же аркасынан дан өспөйт экен. Демек, некен илимдин нагыз пайдасы ал өзүңө эле эмес, өзгөгөлөргө да пайда тийиш керек. Албетте диний илим жөнүндө келгенде сөз жок. Сиз менен биздин ахиретибизди оңдой турган, ахиретибизди субханалла тазалай турган, ахиретибизге биз багыт бере турган илим бар да. Бирок ошондо эле янфауху пайда бере турган дегенде кандай? Янфауху ла янфауху. Пайдасы пайдалуу экен, пайдасы жок экен. Кара. Демек, пайдалуу илимде мисалы алса, медицина илими. Мисалы алса, бирөө инженер болду, үй салып атат. Бирөө агроном болду, бирөө ветврач болду, бирөө жердин кен байлыкты издей турган бирөө болду, бирөө айтишник болду. Дагы мындай айтканда, бардык кайсы илим алган болсо, ошол пайда бере турган болсо, демек субханалла, ошол сен өзүңө берилген байлыкты, шыкты, ыкты туура колдондуң деген сөз экен да. Адамдар туура ойлонуш керек экен. Туура ойлонгонду үйрөнүү дагы бул өзүнчө бир илим. Туура тыянак чыгарууну үйрөнүү дагы бул илим. Ошол тыянак чыккандан кийин ошону көтөрө билүү дагы бир өзүнчө бир илим. Эгер адамдар тыянак жашоосунда тыянак чыгара албаса, анда кылган ишинде деле пайда жок болуп билесиңер ушуну. Бир адам бир нече убакытка чейин бир ишти кылды. Акырында субханалла ал иш апарып аны туңгуюкка сайып койду.
Бирок ошол туңгуйка салынуусу дагы ан үчүн пайда экенин унутпаш керек. Анткен себеп ал демек башка да жол кылсак болот экенин ой пайда болушу мүмкүн экен. Акылдуу болсо. Эгерде акыл жок болуп ошо сайылып туруп ошол жерге ошол ишикти туңгуйка келип туруп эмне экен? Болду эми болбой калды деп өзүн өзү тыштап, арак ичип, наша чегип, үй бүлөнү ажырап, безип, дервиш болуп кетиши мүмкүн экен, туурабы? Биякта айтып аткан нерсе ошол экен да. Иштетилген байлык сыяктуу дегени унутпаш керек. Мисалы бир адамдын диплому жок. Дипломуң барбы? Жок. Диплому жок. Бирок эмне кылат экен? Кышты кирпичти укмуш коет. Бирөөнүн диплому жок, бирок малды укмуш карайт. Бирөөнүн диплому жок, бирок жерди ушундай билет. Мен илим деселе бар 5 жыл окуп туран илим алган эмес. Мен айтайын дегенсем, жашоодо сени субханалла багыт бере турган туура жолду табууң да бир өзүнчө бир илим экенин унутпаш керек. Адал кесип кылуу, биз алса өзү биз Мухтасар Викая окуйбуз го, ошондо 2-чи тому бар да, ошондо биринчи эле эмесинде бөлүгүндө кысымында окуйбуз, биринчи бөлүгүндө эле ошо адал кесип табуу дегенде келет да. Аны ошол жерде айтылат да, адал кесипте болуу, адал кесип таап, адал кесип кылуу бул шариятыбызда парз болот. Бирок ошол кесибим мен багып атам десе, анда имандан чыгып калышканга болот. Эгер адашып кетпесем, мына ушундай. Демек, адал кесиптүү болушу керек экен адам. Мына ошол эчтеке дипломуң жок болсо да бир сонун ишти биле турган болсоң, ошону некен колдоно турган болсоң, өзүңдүн шыгыңдыгыңды, машалла, анда сен пайдалыпсың. Куран окуган мусулман утуружа апельсинге окшош экен, туурабы? Анын даамы таттуу, жыты жыттуу экен. Куран окубаган мусулман ал эмне курма сыяктуу экен. Анын даамы таттуу, бирок эмне экен? Жыты жок экен. Эми кара, мисалды карап көрбөйсүң да. Куран окуган мунафык дейт. Ханзала сыяктуу дейт. Анын дейт даамы да ачуу, жыты дагы эмне экен? Сасык экен. Карасаң, мындай аябай катуу эметилген да. Эмне үчүн дегенде, качан мусулман Куран окуй турган болсо, окуйт дегенде маселе эмес, күзнөр эмес. Ошо Куран менен жашаса, жашоосу мандаринде болот деген сөз да. Ошо утуружага окшош болот, бактылуу болот, жыттуу, даамдуу, пайдалуу болот деген сөз экен да. Куран окубаган мусулман туура ал исламдын кээ бир нерсесин кармап, таттуу жашоо, бирок деген субханалла, жыты жок болгондон кийин эмне экен, көпчүлүккө пайда бере албайт деген сөз экен. Ай машалла. Демек ошон үчүн эмне экен, келиңиздер, илимди өзүнүн деңгээлинде колдонгонду үйрөнөлү иншалла. Аракет кылабызбы? Ошондой. Мен деле айта берем. Мен устазым бар да, мен өзү Карабалта Ислам институтун бүткөм. Абду Халил деген Халил молдодон бүткөм мен. Ал киши субханалла Кыргызстандагы бул биз тараптагылардын 100дөн бир 50% десем да адашпайм. Бүт Кыргызстанда имамдардын устазы болуп эсептелет. Аны ошол устазы баян чөрөк келип кетти, анан отуруп айтат, Эрмек дейт, мен дейт, сен ушул азыркы болуп аткан нерсеңде мен бир нерсени түшүндүм дейт. Анын эмне болуп кеткен деп, эми устаздын акылын эмес билбейсиң да. Айтат, субханалла, бир нерсени түшүндүм дейт. Сен аз илим алдың, бирок сеники саз болуптур дейт. Сен Алла Таала пайдаланышка мүмкүнчүлүк бериптир дейт. Кишилер келип толтура. Анан Алла пайдаланууга мүмкүнчүлүк бериптир сага. Демек сага Алла Таала пайдалуу илим бериптир. Карасаң? Дегенде мында аябай жүрөм жылып калды. Мен аз эле окудум да. Көп болсо 4-5 жыл, субханалла. Бирок эмне болду? Алла Таалам ар бир адамга ал көптүгүндө эмес кеп. Түшүнөрбү? Көптүгүндө эмес. Аз болуп дагы ошо Алла Таала пайдалануу мүмкүнчүлүк берсе, демек сен илимдин мындай акыйкатына жеткен болосуң. Баштагыла.
илим алып башташ керек. Эч качан кеч эмес, билесиң. Эмне үчүн дегенде пайгамбар бизге уже мурун эле дух берип койгон да. Илим алуу бешикке жаткан чактан кабырга чейин. Бизге уже стимул бар. Ой жок, мээм катып калды десең, ушу хадиске каршы болгон болосуң. Ой мен жаттай албай калам, ой мен жукпайт десең, жок. Сен ушул илим пайгамбар айткан нерсеге каршы болгон болосуң. Демек эч качан кеч эмес. Болгон нерсесинен талап керек. Талапты байлап бербей туруп, ага аракет керек иншалла. Амин. Субханакаллаху хамдулилlah, анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым бардыгыма хидayet бергер. Амин.